Саламатсыздарбы. Эмеси Геошундо программасы. Улуу режиссёр СССР эл артисти, советтик мамлекеттик премия жана көптөгөн аралык сыйлыктардын ээси Манас орденин 2 жолу алган Болот Шамшиев ишемби күнү кайтыш болду. Май айында ал Эсимде деген роман чыгарган жана ал китеп кадимки илимий изилдөөнүн жыйынтыгы болгон. Бирок эмне үчүн кино тартпай Шамшиев китеп жазып калган. Я 25 лет, меня не допускают к кинокамере, а один раз я пытался снимать, у меня отобрали камеру. 25 жылдан бери мага кино тарттырбай жатышат. Бир жолу мен тарта баштадым эле, бирок менден камераны тартып алышты. Акча бербей коюшту. Биздин эле администрация. Жаңгак токойнун арбактары деген тасманы. Макул ал өткөн иш. Бирок мен ойлодум эле бир калыс мамиле болот го деп. Мени чакырып чай берсин деген жокмун да. Мен болгону мага иштегенге шарт түзүп бергиле деп атам. Анткени кандай болгондо да менин өз көрүү үчүн бар. Көчөдө жолукканда көп адамдар Болот Төлөнөвич, сиз эмне үчүн кино тартпай калдыңыз деп сурап жатат. Потому что это факт о том, что у меня есть свой зритель. У меня многие люди встречают на улице и спрашивают у меня: Болот Төлөнөвич, почему вы не снимаете? Шамшиевтин ой жүгүртүүсү аналитикалык болгон жана ар бир фильмине дагы ал окумуштуу сыяктуу даярданып, ар бир майда маалыматты текшерип чыгып, кийин жалпы жыйынтык чыгарчу. Я специально сделал и Сабаева сделал, и Сакеевым, и Курманова сделал Кутмановым и так далее. Мен атайлап Исабаевди Исакеев, Курмановду болсо Кутманов кылып койдум. Эмне үчүн? Анткени маселени кеңири караш керек. Бизде болсо азыр саяктарды, моңолдорду мактайт. Же дагы ушул сыяктуу. Ушул саздан, ушундай иримден качан чыгып кутулабыз? И еще кого-то там и так далее. Ну, слушайте, когда мы из этой пучины, из этой трясины выберемся. Тарых изилдөөсү да кандай экенин жана тарых китептери кантип жазыларын Шамшиев жакшы билген. Анткени жаштайынан чыгармачыл чөйрөдө тарбияланган. Субукеев – это был человек с двумя дипломами. Один был диплом историка, второй был диплом режиссера. Мелис Убукеев эки диплом бар адам болчу. Тарых жана режиссёр деген эки адистиги болгон. Ошондо да кинорежиссёрдон мурда ал тарыхчы эле. Бир кезде ал Ленинградка барып Лев Николаевич Гумилевду таптыр. Биринчи жолукканда эле Гумилев андан: "Сен кимсиң?" деп сураптыр. Убукеев: "Мен кыргызмын" дегенде Лев Николаевич: "Ай кыргыздар, силер кайда жүрөсүңөр? Буйрутма жасап акча төлөп өз тарыхыңарды жаздырбайсыңарбы" дептир. "Силердин тарыхыңар өтө бай, бирок жазылбай жатат" дептир. Тарых китептери ошентип жазылат. Кыргыздар деген очеркти Бартель 1926 жылы акчага жазып берген. Ага Жусуп Абдрахманов төлөгөн. Киргизы, который был написан в 26 году, его был заплачен за этого. Это заплатил этот, как его, Жусуп Абдрахманов. Адылда Исабаев жөнүндөгү Эсимде деген китебин Шамшиев аны көргөн билген адамдардын эскерүүсүнө жана өзгөчө профессор Карпек Курманов айткандарына негиздеп жазган. Бирок өзү дагы архивдин баарын аңтарып чыккан. Бедного Чингиза Тёркуловича Айтматова столько ругали за то, что он в своем бетме-бет, лицом к лицу, написал про одного дезертира. Чингиз Айтматовду дагы бетме-бет бир дезертир жөнүндө жазганы үчүн катуу сынга алышкан. Бирок документтерге ылайык сот аркылуу эле 4300 дезертир өткөн. Тоо арасында 160тан ашык куралданган уюшкан топтор жашынып жүргөн. Алар менен ушул баатыр күрөшкөн. Ал 3 жолу жарадар болгон. Анын денесинде 17 грамм коргошун калган. Анын сүрөтү Москвадагы ички иштер министрлигинде ардак тактага айленген. 1940 жылы жараат алганда аны Крымга алып барып дарылашкан. Ушундай адам болгон Исабаев. А биз аны унутуп койдук. Его в 40 году тяжело ранено вытащили в Крым, чтобы это лучшие врачи его вылечили. Он такой был легендарный человек Исабаев. А его забыли вообще. Бул китебин уландысы кылып Шамшиев Исхак Разаков тууралуу китеп жазууну пландап келген. Анын өмүр баянын жана жумуштан эмне үчүн алынганын дагы Шамшиев жакшы билген. Ведь как ушел Разаков? Да. Разаков, это уже тема второй книги.
второй книги. Разаков кантип кеткен. Ал тууралуу мен экинчи китепти жазам. Документтер ачыкка чыкты жана ал тууралуу күбөлөр айткандар дагы бар. Ал Хрущевду сындаганга дааган экен. Гениалдуу Разаков көп нерсени билген. Анын ошол 1950-жылдардагы реформа программалары ишке ашканда биздин республика таптакыр башка деңгээлге чыкмак. Биз анын баарын жоготтук. Биз Разаковду жоготтук. Республику на абсолютно новую, как говорится, мы потеряли в 50-е годы, мы потеряли Разакова. Ар башка ушак айыңдарды, башы көрүнгөндөрдү башкалар кантип көрө албаганын Шамшиев такай ашкерелеп сындап келчү. Искали компромат на Разакова. Понимаете, на Разакова. Разаковга компромат издешкен. Эч нерсе таппай койгон. Анан эле анын аялы Роза Александровага белек катары нейлон шуба кийгизишет. Анын ичинде болсо Гольдмандан салам, Фишерден салам деп жазылган кагаздар чыгат. Болгону ошол. Бирок ошонун негизинде Исхак Разаков чыныгы советтик коммунист деген наамга татык эмес деген жыйынтык чыгарылат. Уважаемый Исхак Разакович, вы не соответствуете облику советского коммуниста и так далее. Жана режиссёр өзү дагы ошондой интригаларга кабылып, ошолордун айынан бир топ жапа чеккен. Причем все это результаты наших внутри кыргызских интриг. Мунун баары кыргыздар ичиндеги интригалар жана көрө албастык. Сен таза болсоң, сен чынчыл болсоң, сен нурдуу болсоң, сен жөнүндө сөзсүз ушак айтылат. Жала жабылат жана сенин биринчи орундан кулатуу аракеттери көрүлөт. Сен ал жерде турбаш керексиң дегендей. Понимаете ли, видным для людей и так далее. Улуу адамды жерге коюу тажыясы эртең өтөт жана коштошуу опера балет театрында болот. Эми баарыбыз аны жек көргөндөр дагы Шамшиевди мактаганга өтөбүз. Ошондо саламат калыңыздар.